ооба банк менен төлөм, QR код керек же телефон номер айтып коесузбу дегендерде кыйналбасын үчүн антип эмени коюп койгом, QR кодду чыгарып. И как же вы думаете, бул QR код мынау кагаз өзүнөн өзү эле ушинтип турабы же муну клейлеп койгонбу? Өзүнөн өзү турушу мүмкүн эмес да, турабы? Муну мындай кайрылганда же терезени ачканда, шамал болгондо учуп кетиши мүмкүн да. Мүмкүн эмес, учуп эле кетет. Демек бул ушул жерде клейленип турат да, чапталып турат. Анан ушуну кээ бир пассажирлер кирип алып, монтип тытып чыгарганга аракет кылат. Бул эмне кылат дейм да, могу жерге отурганда жөн мындай эле тосса жетет да, могу направил камеру да. И камера она сама поймает, да, вот это. Уже бир 3-4 жолу ушундай болду да. Эми билбейм кандай эмне деш керек бул адамдарга. Бүгүн да бир жапжаш эле жигит, жапжаш бала да, жапжаш бала. Ошону монтип тартып атат. Не надо дедим, ой, не надо. Ошон үчүн бизде аң сезим өтө төмөн, адамдардын аң сезими өтө төмөн. Аң сезимге иштеш керек, аң сезимди өстүрүш керек. Эптеп эле эртең менен эки буттап чыгып басып, эки самсаны жеп, кечинде кайра кирип кетип эле жүрө бербей, бул дүйнөдө эмне болуп атат, адамдар кандай ойлонуп атат, эмне деп сүйлөп атат, көчөдө кандай басып атат, мындай ой жүгүртүш керек, шалпылдатып насыбайды түкүрбөш керек көчөдө. Жана Акылбек Жапаров өзү туура эле айткан. Шаарга келгенде ботинкаңарды арчыгыла, минткиле, анткиле деп аны дагы жаман көрүп эметтик биз. Негизи маданиятты карашыбыз керек биз.